жолдойбуз. Аны болсо РОВДдан текшеришип, бул биринчи ошо тасманы бул шаардын окуучулары болбой чыкты, бирок бул баары деле терс көрүнүш. Мониторинг жүргүздүк да, жанагы ата энелер чогулушунда ошо управлениянын адистери ата энелер чогулуштарына катышып карадык. Ошондо эң эле көп дегенде ата энелер чогулушуна 60% катышат экен ата энелер. Кандай чакырбаса дагы катта жазып берет экен, ар бирөөнө кечинде мугалим барып алып, класс жетекчи барып алып чалат экен. Бирөөнү дагы ошондо эң эле көп дегенде 60%. Балага көңүл бурулбай калды. Мындайча айтканда балага көңүл бурулбай калды. Мен айыл элетинде билбейм, бирок шаарда өзгөчө мондай толук үй бүлөлөр абдан аз. Студияда белгилүү акын, жазуучу Менди Мамазаирова эже бар. Айтсаңыз, ушул азыркы учурда сиздин деле неберелериңиз бар. Сиз мектепке жибергенде кооптоносузбу? Албетте. Могу жерде азыркы мезгилде аябай тарбиянын деңгээли ылдый түшүп кетти. Кайдан чыгат бул мындай балдар? Муну баштатып биринчи ата энелерде турат. Биз балдарды бул дүйнөгө жарыкчылыкка алып келдикпи? Ошого биз өзүбүз башыбыз менен жооп беришибиз керек. Бул бирби? Үйдөн тарбияланат. Анан жанагындай ашыкча акча бермей, ашыкча кийиндирмей, анын контролду, анын аркасынан текшербей, ошол акчаны эмнеге жумшады? Бул бирби? Ал эми азыркы кезде ошондо деле ата энелер үйдөн тарбиялаганы менен 10 сааттан ашык 8 саат мугалимдердин колунда болот, мектепте болот. Например, мени жамандап, мени каралап атат. Баласына тарбиялаган, берген эмес деп. Менин балам бирөө тоногон жок. Менин балам жертва болду. Коом кандай болсо, ал бала ата эненин тарбиясынан көз карандысыз ошо коомдун ошондой багыттарына өзүнө моюн берип кете берет. Бүгүн коом ушундай. Мынакей, жөн эле алайлы. Жогорку кеңеште депутаттардын бири-бири менен мушташып аткандыгы. Бир депутатты көзгөрүнө салып коюп аткандыгы. Бул эмне? Бул криминалдык мындай башкаруунун белгиси да. Мамлекеттин башында ушундай бир мындай башаламандыктарга жол берилип атса, анда мектеп жөнүндө балдар сөз жөн эле койбойлубу? Мамлекет башында турган бүгүн мына парламенттик башкарууда иштеп аткан жогорку кеңештин депутаттарынын кылык жоруктарын көрүп туруп, мектепте турган бала эмне кандай тарбия алат? Мына ушул залда отуруп, балдардын сынагына сынбайсыңбы деген передачада Нариман Түлеев суроого жооп берип атат. Сиз жаштыгыңызда кандай элеңиз десе, мен мектепте тентек болчумун. Менин мугалимдерим сен адам болбойсуң го дечү. Мына бүгүн мен шаардын мэримин деп. Мына биз мамлекеттин жоопкерчилигин мойнуна алган адамдардын оозунан ушундай сөздөр чыгып атса, биздин сөз уккан адам бизге карап түздөнүп, бизге карап кийинип, бизди карап мындай бир өзүнү калыптандырайын деп аткан адам туура жолго кетеби? Бакыт мырза. Азыр мына карындашым суроо берди да магачы. Мектепчиликте рекетчилик болот. Ооба, мен да көп нерсени билем. Ошо билгендин баарын менин оозуман уккан адам жакшылабай калабы менен? Бакыт мырза, эми биз жогорку кеңештеги мушташ аткандарды тарбиялаганга биздин абыз жетпейт. Анда сиздер өзүңүздөр тарбиялашыңыздар керек. Окуучуларды мындан ары мектепти калыпка салса болот. Мен мисалы Алайда окуп жүргөндө мектепте 11 класстын президенти болгондо айткам балдарда. Тигинин баласы, тиги булбун баласы. Кантип чалгы салабыз эми? Ушуну кантип акча алабыз эми? Кое алачы. Уруп эмне кылабыз деп элечи. Сиздин милдетиңиз азыр ушул мектеп рекетчилигин көзөмөлдөө, аны жоюу. Жогорку кеңеште өткөндө мен интернеттен окуп калдым. Балдар акыйкатчысын түзүш керек деп атат Ширин Айтматова. Кандай бир аракеттер барбы? Же эми коом ушундай болуп атат деп коелубу анда? Бул жерде башка маселе бар да. Жанар, сен айтып атканда биз буга салык салбашыбыз керек. Бул мындай экен деген ал башка заман болуп атат да. Бүгүнкү күндө окуучулардан сурап салык эмне чогултасың десе, греф деген түшүнүк бар экен. Түрмөлөргө сырттан тамак киргизмей, акча киргизмей. Бул акчалар ошол жака кетет дейт. Көрдүңөрбү? Бүгүн мектеп түрмөнү баккан деңгээлге жетти мамлекетте. Азыр биз бул жерде директорду күнөөлөп коюшубуз мүмкүн. Директор менен ата эне качан жолугушат мектепте? Фондко акча чогултканда, ремонтко акча чогултканда, эшик сынып калганда, доска сынып калганда, акчага тиешелүү гана маалдарда директор менен ата эне жолугуп сүйлөшөт. А башка маалда. Мына эжеке мен суроо берейин. Сиз мектебиңизде окуучулардын ар биринин үйүнө барып, балага кандай окуу шарты түзүлгөнүн көрдүңүз беле? Ар бирөөсүнө барган жокмун, бирок барып. Мен деген могу жерде сиз менен вообще не согласна. Мен окуган мектепте, менин директорум ар бир үйдүн ата энесине барып, жада калса менин үйүмө дагы бир күн директор келип калды. Бирок ал директорлук ишин кылабы же анда мектеп окуучуларга да? Мектеп убагындагы тарбия, мектеп убагындагы сабак бул дирекке түздөн-түз байланыштуу. Убакыт тапканда эмне үчүн биз только эшик сынганда, акча чогултканда, мен аны менен вообще не согласна. Анткени биз деген мынакей
постоянно родительское собрание общешкольное мынакей айтты процентин чыгардык кандай ата эне келет деп. Бул жерде ата эне келбей атса үйүнө барып атабыз. Эми директор ар бирөөсүнө бара албайт, конечно. Бирок класс жетекчилер барып атат, байланышып атат. Антип жокко могул жерде студияда отуруп алып туруп, сиздер өйдө жакта келип туруп ушинтип сүйлөп атсаңар кантип окуучуга тарбия бересиңер? Шаардын мектебинде канчалаган мугалимдер бар? Мына сабак маалына. Андай тура эмес да. Толук кандуу. Мектеп жамааты жооп бериш керек. Сабак маалына. Мектеп жамааты А үйдөгү тарбияны ата эне мойнуна алыш керек. Туурабы? А сиздер келип туруп Мектеп сабагына жооп бериш керек. Кандай бир тарбия болот? Мен Макул, мисалы макул. не согласна. Макул. Сиз макул эмес. Мен макул эмес. Анда не кылалы? Анда не кылалы? Ушундай боло берсинби? Жок. Жүрө берсин. Жок. Жүрө берели ушундай. Мынакей бул проблема деген эмнеде? Ата эне обязательно мектеп, коом, жогорку турган власть обязательно жардам бериш керек. Мугалим азыркы учурда эки ставкадан мынакей азыр айлык көтөрүлсө биз да сүйүнүп атабыз. Конкурсный основада мугалимди алабыз. Мугалимдер кичине заинтересованный болот. Ата эне келип тартыш керек. Ата эне мисалы биздин участкада Пишпекте 44-мектепте азыр күнөөлөп атпайбы, бардыңызбы деп. Биз бардык. Бизде деген 30% ата эне Россияда, за границей. Дети остаются без присмотра с бабушками, с дедушками, с тетями. Бая барган жокпуз деп эдиңизби сиз? Бая барган жокпуз деп эдиңиз. Но мен ар бирөөсүнө бара алган жокмун. Ар бирөөсүнө бара албайм. Кантип мен бара алам? Не кылалы? Эже, мугалим не кылсын? Мугалимдин милдети, ал эми ата эне не кылсын? Ата эне деген мектеп менен тыгыз байланыш керек. Анткени ата эне мугалим менен чогуу иштесе, администрация менен, мугалим менен, анан ошондо да бизге коом, анан ИДМ, укук коргоо органдар жардам берсе, биз ошондо тарбиялай алабыз. Анткени бул нерсе уже чоңго айланып баратат. Буга жалаң мектептин күчү жетпейт. Ошондуктан мектепти эле күнөөлөп, тем более мондай телевидение, бул туура эмес. Макул, мен бул телепрограммага Азаттык плюска чакырып алып жөн эле сүйлөп кетишти каалабайм да. Келгиле мындай сүйлөшөлү, ачык сүйлөшөлү. Ким не кылыш керек? Кантип жоюлат, Ата эне не кылсын? Милдети. Биринчи кезекте бул жоопкерчиликти мамлекет башында турган мына бийлик өкүлдөрү өзүнө түз жоопкерчилик катары алыш керек да. Мына азыр эже айтып атпайбы? Мен баламы эч кимге ишенбей акыры спорт залга берип койдум депчи. А эженин берип аткан баласын берип аткан спорт зал мамлекеттик катууда турабы? Анын машыктыруучусу мамлекеттен аттестациядан өтөбү? Маселе ошодо болуп атпайбы? Бүгүн көрсөтмө түрүндө эмес. Чынында аёсуз күрөш түрүндө күрөшүш керек. Ооба. Күрөш керек. Бул ата энеге же башкага сунуш эмес, бул түздөн-түз тиешеси бар мамлекеттин жоопкерчилиги. Мамлекет жоопкерчилигин алыш керек. Мына ошондо гана коомдо кандайдыр бир сейстөнүү пайда болот. Сейстөнүү. Сен жаңа айтып атпайсыңбы? Телевизорго айтып коюңузчу, кесилип кетет деген жерин деп. Көрдүңбү, сен булардан жалдырап суранып айтып атасың. А булар эмне үчүн КТРден күндө бир 5 мүнөт новостинден же болбосо бир рекламанын ордуна чыгып айтпайт ушуну? Мына жерде мындай факт катталды. Мындай статья менен камаласыңар. Ушуга окшогон нерселер көрүнүштө сестендириш керек адамдарды. Кыскача. Ракетчилик байкалып калса, ата энелер жабыр тартса, балдар жабыр тартса, кайсы телефон чалыш керек силерге? Айтып коесузбу? Жазып кой. 102-ге чала берсе болот. 102 бул жалпы да, Жалпы. Ишеним телефону 102-ге чалышат, Анан 26 60 77 26 60 47 телефондорго чалса. 26 60 канча? 77. Сиз ушул телефонго чалгыла деп мектептер менен кантип иштейсиз атасыз? Алар билеби окуучулар, мектептер, мугалимдер? Бүт баары билишет. Илип койгонсуздарбы жазып, Ата эне деген мектепке тез каттап турса, баласынын турган жүргөнүн билип турса, биз аларга ошол маалыматты жеткирип, ошону чакырганда, анан орган, ИДМдер бизге келип турса, иш жүрөт. Биз токтото алабыз. Анча-мынча болсо да биз токтотобуз. Анан ушул жерде мен айтып кетким келет, бир юрист могул жерде айтып атпайбы, мындай жөн эле бир көз карашта болуп атат. Андай эмес. Анткени баарыбыз ошону чечели деп, ошол жыйынтык болсун деп. Директор катуу болсо, тарбиячы директор катуу болсо, ал мектепте тартип бар. Мисалы үчүн мына 8-мектепке котордум, бул мектепте малейший нарушение болсо, сразу мектеп учетко алат экен баланы, сразу жойгонго аракет кылат. Бул мектепте андай көрүнүш жок. Рахмат. Азаттык плюстун жарым сааттык берүүсүндө бүгүн биз мектеп рекетчилигин ким тыят деген талкуу жүргүздүк. Менимче мектепте паровоз смотрящий деген түшүнүктөр жоголуп, отличник, активист дегендер пайда болсо эң сонун болмок. Мен Элизага толугу менен кошулам. Чын эле мындан ары бизди көрүп аткан ата энелер болсо, ушул мектептерде ушундай көрүнүштөр бар экенин биз да бир жолу эсиңиздерге салып коелу дедик. Ошон үчүн менимче ар бириңиздер өз балдарыңыздарды татыктуу тарбиялап, ушул мектептен келгенде текшерип, сөзсүз директорлор менен тыгыз байланышта болгула. Ишеним телефондору болсо чалгыла. Эгерде ишеним телефондору албаса, анда жазылган ишеним телефондор иштебей атат экен деп, анда кайра бизге чалгыла.
баарыбыз жалпы чын эле коомчулук баарыбыз өкүлдөр, директорлор, депутаттар баарыбыз чогуу чечишибиз керек. Анан мектеп эркетчилиги күчөп атат, ага директор күнөөлүү же болбосо ага ата эне күнөөлүү деп таштап коелу. Келгиле мектеп эркетчилигин баарыбыз чогуу жоебуз.